Төкмө акын, ар тараптуу таланттын ээси Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарыкка келген. Акындын көз өткөнүнө 2 жылга жакындап калды. Супер ТВ телеканалы Элмирбек Иманалиевдин туулуп өскөн айылына барып келди. Төкмө акындын бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев жана классташы жеңеси Күсөркан Садыкова акындын бала чагын эскеришти. Өзү кичине кезинде зендүү, зирек, акылдуу бала болду да. Көрүлгөндө жакшы, ошо акылдуу мындай зирек бала болуп кичинекей кезинен эле ушундай болду. Өзү бул 4 жашында тамга таанып, менден 3 жаш кичүү да, 5 жаш кичүү. Анан ошондо мен 8 жашымда окуп калдым, 7 жаш эмес, мектеп алыс болгондугуна байланыштуу 8 жашымда окудум. Ошондо Элмир 3 жашар болчу. Анан ошо кезде мен алифбени окусам, мени менен кошо окуп, ошону зээндүү экен мага караганда. Ошо кошо эле үйрөндү тамганы. Үйрөнүп ошо жашында там үйрөнүп 4 жашында 4 жаш 2 ай ушундай эле ушу Манас китебин окуп бүтүрдү да. Манастын 1-сыныбын окуп бүтүргөн. Муну ушу көп жерде айтам ушу интервьюда. Кайным мектепте окуп жүргөндө абдан жакшы окуган, үлгүлүү бала болчу. Абдан үлгүлүү, ошо мектепте жүргөндө эле чыгармачылыгы байкалып, ансыз кароо сынактар өтчү эмес. Дайым ошол баланын аркасы менен кароо сынактары өтүп, ошол көптөгөн салымдарды кошуп турчу да. Анан кийин мектепте абдан жакшы окуган, үлгүлүү окуучу болчу. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Мен эсимде, анда ушу саат түн ортосу ушу саат 1-3 чамасы болчу да. Ошо апам жаш балабыз, анан ошо апам кыйналып ушунда айылдагы да байбишелер төрөтүп, Анар деген чоң апабыз болчу. Ошол кинди энеси киндигин кесип, Сулайка деген чоң апам экөө апамы ушу төрөтүп, анан Анар деген чоң апам киндигин кескен. Анар чоң апа да ошо аябай сөз укмуш сүйлөгөн тилинде эмес тили кишилер да сөзмөр киши болчу. Анан ошо киндигин кескен. Эми ал экөөбүз мынча турган аралык болгон жок да. Мен 5 жаш анан ал 2ге чыкканда басып 1,5 жашында басты. Анан 2 жашында так баскан кезде мен 7 жаш болуп калдым. Мен чоң аны эркелеттим, эркелетип жете эле анан бирок аябай мындай ыйлатып, кайра сооротуп, ушундай бир өзүм ошого эметсилем да. Эркелетип ушундай болуп жүрдүк да. Бул тентек кылган, бул эстеп калганда чоң кишидей болуп чоңойду да, зирек болчу. Мындай тентектиги бала кырып, ыйлап, чулдурап жебир кежирле андай жок. Чоң эстеп калганда зирек эстеп да. Андан арал Элмирбек үйүбүздүн көркү эле. Көз өткөндөн кийин орду аябай билинди деп сөзүн улады. Эми анын көп эле орду билинди да. Анан Элмирдин төрдө отурган ошо баардыгыбыз чоңоюп калганбыз, аны төргө отуруп божуратып сүйлөтүп, өзү көп сүйлөп кичине кезинен эле. Көз ушундай боло турган бала экен да. Көп сүйлөчү, анан баарыбызды төргө отуруп алып, биякта карап отурчу дагы сүйлөгөндөрүн угуп эркелетип. Анан Элмир эметкен анын ордун айтыш кыйын. Иманалиевдин үйү айтылуу Токтогул акындын эң жакын үзөңгүлөшү Эшмамбет Байсейит уулунун күмбөзүнүн жанында экен. Ал Эшмамбеттин жээн чөбөрөсү экендигин белгилей кетпесек болбойт. Айдарбек Иманалиев Эшмамбеттин кызы биздин чоң апабыз дейт. Эшмамбеттин чөбөрө жээнибиз да биз. Эшмамбеттин кызы аты Бүжамила болчу. Биздин чоң апабыз, атам төрөп чоңойткан атамдын апасы. Бүжамила аты.
Анан Эшмөмбеттин кызы болгон. Анан баягы Эшмөмбет аятабыздан ушу бир агалары багып алыптыр да, сурап. Анан ошол эркелетип аябай тайым деп эркелетип тай деген эме алып атка конуп калган да, чыныгы аты Бүйжамила. Биякта бир Жакиш деген аскар барчу. Ал өзү молдо, ошо биздин айылдын имамы эле. Анын өзү мында ээр чапкан уста киши болчу да. Анан багбанда кишилер бул. Ошол кезде биякта бирөөлөр мына тал тигелек кезде ал киши алмурут, жаңак, өрүк алманы өстүрүп койгон да бак кылып. Анан ошонун багына барчубуз. Мына бир күн экөөбүз балабыз да. Өрүктүн учуп калган кезинде ошол жерге бардык. Өрүк жеп келели. Яман көрүнбөй жейсиң баласың да. Анан экөөбүз өрүккө киргенде эле багына. Өрүктөрдөн нарагыраак бир 10 метрдей жерде алманын түбүнө итин байлап коюп, ит арсылдап үрүп калды. Анан Жакиш чоң аталарыбыздын аялы ошо Кайыр деген байбичени бар эле. Анан ошол чыгып калды. Анан мен ошону Элмирге айттым. Мен агасымын эс тарттым. Ал Элмир деле ошондо 5-6. Анан эми мунабу энебиз келет атат. Алманын түбүнө бекинип калалы. Анан алманын түбүнө бекинип калдык экөөбүз, эки алманын түбүнө. Анан бекинип калсак, мен отурган алмадан өтүп кетти. Мен бекинип отуруп, мени көргөн жок, өтүп кетти. Анан наркы Элмир отурган алмага барып, андан эле өтүп кетип болчу. Анан Элмир бала же көрүп калат деди. Келиңиз деп тура калып атпайбы? Келиңиз деп колун сунуп калып учурашыпчы. Анан кемпир Элмир сүйкүмдүү бала болчу да, сулуу. Анан сен Калидин баласысыңбы деп, ооба. Эмне кылып жүрөсүң? Өрүк жейин деп келдим эле. Анан өрүк жесең менден сурап эле жебейсиң. Мен ит үргөндөн жолдон чыкпадым. Анан өрүк жегиле, бышкандар күйүп жегиле, шагын сындырып ала, башына чыкпагыла. Башына чыксаңар, өрүктүн шагы да сынып калат, өзүңөр да кулап кетишиңер мүмкүн эми баласыңар деп анан кетип калган. Ушул окуясын деп келиңиз деп тура калып бекинип отурган жериненчи. Бир окуя болсо дал ошо өрүк. Арпа деген жерде ошонун өрүгүнө бардык. Анан өрүктөр баштарына калыптыр. Анан мен айттым, өрүктү күйүм, сен терип турасың. Анан өрүк күйүп көмөткенде бирөөлөр таш менен уруп күйгөн, үстүнө таш ийилинип калган. Анан Элмирдин башына түшүп, башы жарылып. Ошол окуясы болгон, бала кезде көп болот да. Айылга келгенде чарбактагы таштын үстүндө сааттап отура берчү. Эргүүнү ошол жерден алчу окшойт дейт. Жок, бул эми Элмир келгенде, айылга келгенде ушу өзүнчө эле ушу өзү бул уйкусаз азандан турган болчу да Элмир. Мисалы үчүн саат 3-тө уктаса, кайра эле 5-те турчу. 10-да уктаса эле 5-те турат, 5-те турчу. Күн чыгарыкта туруп анан мындай жаратылышты карап өзү басып жүрө берчү. Анан ар кандай телефонго кийин телефон чыгып калган кезде ушу телефонуна күндүн чыгып келаткандарын мындай булуттарында бир бөлөкчө бир түскө эмет булуттар чыгат экен, ошолор бир тартып алып ушу телефонуна сактап жүрчү да. Анан келгенде ушуларды тегерени, ушу королор тегеренип калып, жаш кезин эскерчү, ушун жүрө берчү, айланып эле жүрчү ушул жерде. Эр күндү ушактан алчу да, ушул жерден алчу экен. Эми булактын артынан суу кат деп коет, бирок бул төкмөчүлүк өнөр деген бул төкмөлүк өнөр төрөсү деп коет да. Төкмөлүк өнөр чоң өнөр да. Бул анча-мынча киши эле бериле бербейт экен да. Артынан байлыгың болсо бизнес кылсаң болот экен, бөлөк нерсени жасасаң болот экен, дыйканчылык кылсаң болот экен, мал чарбасын өнүктүрсөң болот экен, ал адамдын колунан келе турган нерсе экен. Төкмакын болуп кетиш деген бул Кудай Тааладан берилген талант. Чандай кишиге берилет да. Каарманыбыз инимдин балдары жаш калды. Алардан кол үзбөй катташып турабыз деп сөзүн улады. Балдар эс алып келишет. Быйыл Адылханы деген баласы келди. Андан кийин Элхан деген эң кичинекей баласы бар, көкүрөк күчүгү, ошол келди кызы менен жайдары. Ошол жерге келип
эс алып кетишет. Классташы жеңеси Күсөркан Садыкова Элмирбек агасына өзү ала качып жеңе кылып алганын айтат. Экөөбүздүн балалыгыбыз чогуу өттү. Айдарбектин бир тууган иниси, анан кийин экөөбүз ушу мен да чоңкоонун кызы болом, ал да чоңкоонун кулуну болуп экөөбүз ушу чоңкоонун жолунда Ак Жар мектебине чогуу барып, чогуу окучук да. Ошентип ал 7-класска чейин ошентип биз менен бир жолдо басып, биз менен бир суу ичип, ушинтип чогулуп, бир мектепке барып келип жүрдүк. Ошол кезде эле аябай тың, мындай шок бала болчу да. Анча-мынча өзүбүздөн улуу ушул жерде кыздарга да арзуу ырларын жазып берип, балдарга арзуу ырларын жазып берип, ушинтип ошол кезде эле мындай кадыр баркы чоң болчу да. Ошол кезде эле мындай аябай талантты байкалып, анан кийин эмелерге өз теңдүү, өзүбүздөн улуураак өзүбүздүн классташтарыбызга ушинтип арзуу ырларын жазып берип, ушинтип кул тыңлаган аябай жагымдуу, жугумдуу, сүйкүмдүү ушундай бала болчу. Анан Кудай кошуп кийин ага бир тууган болуп калдым, бир тууган жеңе болуп. Ошонун кызыктуу жери биз үйлөнгөндө ал мени ала качып келген да, кошо. Агасына кошулуп барып, кандай жакшысыңбы деп эле мынтип машинадан чыгалы эле, анан кийин кандайсың деп мен аны баягы классташым да эмесем эле мен кайын журтуман келатам деп эле ушинткен да, көрсө мени ала качышканы кошо жүрүптүр да, алчы. Айдарбектин достору менен кошулуп жүрүптүр. Анан ошентип өз колу менен ала качып келип, ал кезде мондай сүрөт фотолор жок эле да, өзү аябай келгиче тартып, камераларга тартып, сүрөттөргө тартып, ушинтип аябай эме болуп келгенбиз. Өзү ала качып келген. Ошентип бир тууган болуп калдык. Кайын жеңе катары мамилебиз абдан жогору болду. Ушу өмүрү өткүчө, көзү өткүчө сыйлашып жүрүп өттүк. Бир жолда бир жаман жакшы айтышкан жокпуз. Ушу мен шаарга барганда мен баардык эмелеримди чечип, ушу кандай больницага көрүнөмбү, башка болобу, убактысын бөлүп сөзсүз ошо менин жумуштарымды бүтүрүп берип, ушундай кылганга аракет кылып эметчи. Ушу сый болдук. Эң жакшы күндөрүбүз өттү аны менен. Эң жакшы, анын аркасы менен көп адамдарды чай бердик. Көп жолугушуулар, жакшы күндөр, эң эсте калган, эстен кеткис эң сонун күндөр өттү. Ой мен эзелкинин айтпайын, кечегиден баштайын. Элге тартуу кылган жер Элмирбектей залкарын. Ак мөңгүдөй аружан, ак санаттын чалкарын. Адамзаттын үлгүсү, акындардын күзгүсү. Ала тоону термеген ак таңдай алтын үндүсү. Эсил асыл устатым эй, жарыка келген жер ушул. Турпагын өбөм эңилип, таң булбулдуң Элмирдин эй, таманы баскан жер улук. Тазим кылам элине, таалайым ачкан устатка мындагы тамырлаш тууган эл улук. Өнөрдүн бабадый каны, өчпөгөн тарых устаттын өрнөгүн маган эл улук.